Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу YouTube көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге ошол Ош шаарындагы Алмалык айылындагы ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, жардамга муктаж болгон инсан тууралуу көргөзүүнү туура көрдүк. Бул инсан бизге бир нече жолу кайрылган. Анда эмесе биз тарта турган каарманды тааныштыра кетейин. Бул Алмазбек деген абабыз. Өзү 1974 болот экен, 45 жашта, бала чакасы бар, 3 балаңыз бар, 4 балаңыз бар. Ушул бөйрөгү ооруп, бөйрөгүн ошол чет мамлекеттен ошол алмаштырууга муктаж болуп, өзүндө азыр эч кандай каражаты жок болуп, каражаты жок экен. Азыр агайыбыздын өзүн кепке тартып, жеринен таанышабыз. Аба, сиз айтып берсеңиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи. Assalomu alaykum. Момун мусулман Кыргызстандык кыргыз элим. Мен Нурмаматов Алмазбек Адылжанович. 1975 жылы болом, Ош шаарына караштуу Алмалык айылына. Ошентип 3 жылдан бери Кудайым берген мен ошо гемодиализ менен ооруйм. 13 жолу операция болдум. Ушундай заара кыла албайм, мыяктан чыгат заарам. Ушундай жашоо кыйын, жардамга муктажмын. Мен жашоом ушул. Азыр каякта жашап атасыз? Көргөзүп берсеңиз өзүңүз жашоо. Менин үйүмдө ушул өзүм. Мен şöyle жатам. Сааттан кечке. Bir жумада 3 жолу Ошко барам. Нур деген больницага гемодиализге барып турам. 2-нчи, 4-нчи, 6-нчы күндөрү. Шунда анан дагы операцияга сазлашып атат. Бөйрөктү да алыш керек, анан пересетке кылдырыш керек деп. Ошо кыйын жагынан кыйналып, сиздерден, мусулман элинен жардам сурап атам. Эми үйүңүз, жашаган жериңиз ушул жер экен да? Ошол үйүм, ошол. Суук болбойбу? Кандай болот? Шарт кандай бул жак? Суук, кышта суук болот. Айнектерим жок, астылары ачык. Ушул үйдө жашап атам, мен Кудайга шүгүр, эми жаман болсо үйүм бар. 4 балам бар. 2 улек кызым бар, Аллага шүгүр. Ошондой. Анча туугандарым жардам берип келатат, рахмат туугандарыма дагы. Колдорунан келишинче. Ошол бүгүн эми мына журналист балага кайрылып, ушунун эмеси аркылуу сиздерден жардам сурап атам. Элге кайрылып, Адыл Акжол уулу деген журналист балага кайрылып, ушул баладан жардам сурап, ушул аркылуу сиздерден жардам сурап атам. Мына бала үйгө келип, мына Алла ыраазы болсун, ата-энесине рахмат тартып, мантип мени не кылып атат. Колуңуздардан келсе жардам кылыңыздар. Ушул эми менен кайтпайт, Алладан кайтсын ар бириңиздерге. Алла Кыргызстанды тынч кылсын, токчулук болсун, бала чакабыз тынч болсун, жаман нерселерден Алла өзү сактасын. Ушул эми биздин кылган ишибиз, дуабыз. Азыр эми сиз үстүңүздө чечим алып жата бериңиз, азыр биз келгенде ишке чыктыңыз да эми. Мен ошол жатам. Азыр кайсыл жерлериңиз эме болгон? Кайсыл жерлериңизден? Азыр мына бөйрөгүм бияктан заара кыла албайм. Бөйрөктүн эмне функция дейт экен, ошентип тешип коюшат. Мындай жаш баланын памперсин салып жүрөм. Суткасына 7 штук кетет. Памперсби? Памперс. Дарыларым бар, спирт, перекис, маз, пахта. Памперстерди көрсөтпөсөңүз мындай. Памперстер мына кап келип турат, үйдө билет балдарым аялым. Мындай 11 сомдон алат экен. Күнүнө 7 кетет. 7 штук кетет суткасына. Мындай клемка салып, мынтип жалай салып коет. Жаш баладай эле окулат экенсиң, мына Алланын берген бейнет экен. Ушунчалыгына шүгүр, эми басып ичип жеп турам. Бирок ушу эми Алла колдосо, сиздер колдосоңуздар, кичине жардам болсо, ушу мен дагы эл барган жака барып
пересадка кылдырып келейин деген. 11 жолу операция болупсуз. 13 жолу. 13 жолу операцияны бөйрөгүңүздөнбү? Мына бөйрөгүм, аягым жөн эле тытылган. Эмнеге болду? Ийгиликсиз болуп калды. Эмне болду? Эмнеге 13 жол болду? Taş deyt, iring deyt, kista deyt. Bilbeyim ben şu tüyle operasiya kılışa öğret da. Ona keşke yakından alar. 3 yoluna 8 ay oldu. 3 yolu oldum ek haftanın içinde. Emelek içine ulaşıyorum operasiya. Ona daha operasiya kılıp peresetka kaldırış gerek deyt. Onanızda albasak deyt. Taş var içinde deyt. Çoğun 3 tane. Buyruğa kirip koyan deyt. Şu taşla almaysa sizden buna yeriyin, kayıtmayın. Bir yaktan zaraklarla isteyin. Şu yaktan yürüyerek teşilip deyt. Ömür boyu deyt. Şu için peresetka kıldır bu böyrükte aldır, böyrük saldırsanız deyt. Kayıt kişine kalığınıza kelip kalasın. Beş ülke. Mur degen bayınızda жақсы врачтар бар. Öte жақсы врачтар бар. Врачтарым Kanibek, Çolpanbay, Nuşanaka, Şabdan, Nursultan деген медсестралар бар. Разымын оларға. Öte жақсы қаражат. Қолдарынан келишче. Нарақта Беман деген байынсада жаттым. Ерде ошо Kanibek, Çolpanlar иштейт эле, Nuşanakалар. Азыр о жерде дагы башка врачтар бар. Олар дагы жакшы, Аллага шүгүр. Врачтарым мындай жакшы мамиле кылат да. Жакшы мамиле кылат. Жакшы мамиле кылат. Эми иттин баласынан түшкүлүк кылбасын. Эч кимдин баласына мындай мээнет бербесин. Биздин мусулман эмес, орустун баласына бербесин Алла. Жаман бул касал. Азыр сиз мындай оорутасызбы? Апетит жок. Нелерди ичесиз? Тамактуулук ичасызбы? Тамакты жей берди. Бирок ушу майлуу нерсени көрсөм эле көңүлүм айнайт. Жегим келбей калат. Ошко апарат, үкам бар жерде, бир тууган үкам. Алла разы болсун. Ошко апарат, мынандай лагман пагман аперейин. Алганда эле иликпей калат. Ушу. Апет жок. Ашказанам ооруйт экен. Али башка жүрө берсек. Ушундай. Нелерди көбүнчө жейсиз? Su içmeyiz biz. Kop su içmeyiz, çay koy içmeyiz. Sarılarlayız da. İş keteriz bununla olup. Putlardan beri iş keter. Ana mamlayla yatsam bayağı vokkuga çeyin şüphede degen su. Çopulmay degen vraç. Allah razı olsun. Ona ökümde 300-400 gram su olup 6 ay kıyın aldım. Jet ölüp. Ablasına bayınsağa vardım, halal ve koydu. Azır hem su içkende kıynalı atsanız gerek su sat. Su içmeyin, özünüz, nefsinizi tıyıp ağızdan. Rıza çanıkayız, su sayız. Bir de kurttak koyuz. Onda çay koyup beret, bir de kurttak koyuz, bozdum böyle. Koyuşsan özün öyle basar be kalam. Haddim gibi basar be kalam. Putlar işip etet de. Put, bet, dene, kol, dor, bayağı. İçken sularımız çıkpa kalat da. Denege tarkayıp tapar bardı. Onu aparatta жатсаңыз апаратта өзүң жоготуп коесуң. Давлениең түшүп кетет. Күнүгө апаратты тазалап, азыр тазаланып турсаңыз керек? Күндө эмес, 2-, 4-, 6-чы күнү барам. Жумасына 3 жол барасыз. Ал бесплатный канча? Азыр бекер болуп калды. Убагында 5000ден төлөп жүрдүк. 3 ай төлөдүм. 5000ден. 1 жыл 3 ай 1650 сомдон төлөдүм. Bir үкөлү бар жерде, кан көбөйдө турган. Ошондой үкөлү менен. Hazır olan bir Kudağa şükür mamleketizge götüpüz bayağı nemege. Budjetke. Onun bir bekar. Onday göl 1110 bekar veren. Hazır 800 olup kaptır. Oşan siyah bizge bekar veren. Can baştan beri neme. Kan koyuda durganı gör. Siyah bizim kanımız aparatta kalıp ketette. Ağır çükönüzde kakayta bir neme gram. Тазалап турат, кан тазалап турат. Kandı tazalayıp bir kanımız am kalıp ketette tazmaz. Oşa kanımız azayıp turat. Kayıt köböy. Күчтүү жесең каның көбөйөт экен. Биз күчтүү жей албайт. Күчтүү майлуу нерсе ана апет бир ачылып кетип жеген болсоң шаңкайсың, суу сайсың. Суу иче албайсың. Эми сиз кандай пландар болуп атат эми азыр? Түнү уктаганда кандай кыйынчылык болуп атат? Uyku жок. Uyku кадимгидей күндүзү 1-2 саат уктайм, түнү 1-2 саат таңдамал уктап кетем. Ошактан эле шүгүрлөп, анан апаратта, şu апаратта бир ушундай билбей каласың да, жакшы уктайсың. Колдоруңуз неге мындай домпоюп кеткен? Мына шуну ушу коюп берген. Областной больницадан алиги
жаңы гемодиализ деп түшкөндө мынерге коет экен, катетер дегени. Биринчи мынерге коюп, бу жерде 3 ай жүрдү. Анан бу жерден алдырып мынага койдурду. Мына менен мынага сая. Тамырдан. Тамырдан. Ошо менен каныбызды жууп, тазалап, өзүбүзгө келтирип, 6 килоге чейин алат. Бу дегени биздин ичкен суубуз, суюктук нерселерибиз 7 кило болуп кетсе 1 килону ала албайт. 6 кило болуп кетсе 6 килону алат. Бирок баягы адамдын давлениясы түшүп, кадимгидей эле эсиң ооп, көздөрүн көрбөй, жакшы баса албай калат. Ондай күнү врачтар кой бербейт. Жатың дейт. Кофе ичирет, кара кофе. Шундай кылып мүкөлдөрдү саят. Азыр она банкада кымдый алар? Бул банкадагы бул таруу. Тарууну чечме. Баягы эми буну врачтардан сурадым мен бир оз. Ушунда ичип та Жалал-Абадтык бир киши Талайга деген киши WhatsApp'тардан жөнөттүр эле го. Бул жакшы болуп кетет. Эми Алладан бар жок, эми ушуну ичип та мына экинчи банка. Суунун ордуна таруу жатасызбы? Күндө 150 граммдан. Бул эмнеге пайда экен? Бул ташты майдалайт деген жери бар экен. Анан баягы соолуган, баягы кетип аткан колдон кеткен бөйрөктү оңолтот деген. Муну Алла билбейм. Мен 6 күн иштим. 6 күн гам алдым. Тагы жасап берди. Бүгүн экинчи күн ичкем. Кечире кайса. Результат бар экен өзү, бай билип атасызбы? Пока билинбейт. Ол биринчи күндөрү билингенсиңди кичине эме болду. Азыр билбейм. Ичип бүтөйүн дагы, анан жакшы болуп анан УЗИге түшсөм, УЗИден билинет да. Таш не болду? Кист да бар менде. Азыр эми таптакыр мүмкүнчүлүк жок болуп атабы? Мындай өзүңүздүн каражатыңызга барып дарыланып келүүгө, бөйрөктү алмаштырууга. Жол киреген таппай калып атам деді, акча жол киреген. Бошко барып. Бошко барып келиңби? Нурга барып. Канча сом барып келишиңиз? 150 сом эле. 150 сом да жок болуп атат. 150 сом. Анан мынерде айылда биздикилер бошко топ катпайт. Ошолорго илешип калам. Бекер болуп калат, жолдора бар. Кайтышым дагы бекер болуп калат. Алги ак тилек круговойна келип турам да. Ошентип азыр жашооңуз оор. Жашоом ушундай. Мал мүлк деген. Мал мүлк кетти да өзүмө. Мал мүлк кетти, сатылды. Азыр балдарыңыз иштеп, бир аз пул салып атат. Салып атат, дагы шүгүр. Бири Москвага. Пенсияңыз жеткиликтүү элеби? Канча пенсия аласыз? 2000 сом. 2000 сом. Салгындай сос жардам дейби, ошондой. 2000 сом береби? 2000 сом. Тарыдан ашпайт. Тарыга да жетпейт да. 2000 сом айына ар айдын 12си берет. Ошо боштон алам. Эми сиздерге азыр Кыргызстандын ошол бардык жарандарына кайрыла кетет элек, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздерде ошол мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ушул абабызга жардамыңыздарды аябай, жардамыңыздарды берип, бир соопчулук үчүн иштесеңиздер, анткени абабызга азыр акча каражат абдан муктаж болуп турат. Ошол ден соолугун калыбына келтириш үчүн ошол чет мамлекетке барып, ошол бөйрөгүн алмаштырууга каражаты жетишпей жатыптыр. Атайын ошон үчүн сиздерге түз кайрылуу жолдоп, жардамыңыздарды күтүп жатат. Абанда сизге ийгилик болсун. Ден соолуктуңуз, мына эли журтка айтып койдук. Экран астындагы номерге чалып, абабыздын түз өзү менен байланышып чалсаңыз болот. Биз сиздин номериңизди жазып коебуз. Азырынча сизде карточка жок, Карточка бар. Карточка барбы? Бар. Анда карточкалардын номерин дагы ошол экран астына жазып коелу. Сиз бизге жиберип койсоңуз, биз ошол карточкаларга элдер акча которгусу келсе ошол тараптан которот. Номериңизге жазып коебуз, өзүңүз менен байланышып, муктаждыгыңызды айтып бересиз. Анда сизге ийгилик болсун. Тынч болуңуз. Рахмат силерге да. Алла разы болсун. Кыргызстан тынч болсун ошо. Эл журттан жардам күтөсүз. Элден күтөм жардам. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, анда сиз жата бериңиз. Үйүңүз жылуу элеби? Үйүм жакшы эле, азырынча эми жаз келип калды. Хорошо. Азык-түлүк продукта дегендер кандай? Тамак аштан продукта Кудайга шүгүр эле. жакшы эле. Жакшы эле продукта. 15. Пал.